Ашкабактын курамындагы витаминдер жана микроэлементтер дарбыстыкындай. Ал түгүл рак ооруларына каршы дарылык касиети бар. Элдик табыптар ашкабактын данегинин ичинде курту бар адамдарга сунушташат. Ашкабакты дүйнөдө кайсы өлкө биринчи пайдалана баштаганы белгисиз. Анткен менен ашкабак түштүк Америкадан чыкканы белгилүү. Азыркы маалда аталган жашылчадан эң көп даамдарды америкалыктар жасашат. Муну менен катар ар бир элде аны даярдап колдонуунун бири-бирине окшошпогон улуттук ыкмалары жана рецептери кездешет. Муну эске алганда организм үчүн ашкабактын маңызы, данеги, күлү жана жалбырагы дагы пайдалуу. Ошондой эле анын курамында А, В1, В2, ПП, В9, С витаминдери, калий, кальций, магний, натрий, фосфор микроэлементтери жана темир, йод, цинк, фтор микроэлементтери бар. Ашкабактын пайдалуулугу жана зыяндуулугун ажыратып билүү үчүн видеону аягына чейин кунт коюп көрүңүз. Бул пайдалуулуктар организмге таасир этиш үчүн аталган жашылчаны жаңы кезинде сууга бышырылган, куурулган, бууга бышырылган, шире, пюре жана повидло түрүндө даярдап жей берүү керек. Ашкабактын дарылык касиети. Уйкусуздукка кабылганда 1 стакан жаңы сыгылган ашкабактын ширесине 2 чай кашык бал кошуп жатаарда ичип туруу керек. Циститтен арылуу үчүн күнүнө 2 жолу ботко катары даярдалган ашкабакты 50 граммдан жесе болот. Ушундай эле максатта күн сайын 2-3 стакан жаңы сыгылган ашкабактын ширесин ичип туруу да мүмкүн. Ашкабактын семичкелерин дайыма чагып жеген эркек кишинин потенциясы жакшырат. Ашкабактын данеги маңыздуу жана сиңимдүү. Аны азыктануу жана айрым ооруларды айыктыруу үчүн пайдаланылат. Аныктоолорго караганда, ашкабактын данеги адамдын денесиндеги майда жараттарды айыктырып, кан соро турган курттарды сүрүп чыгат. Жаш балдарга эртең менен ач карын куурулган ашкабактын данегинен 1-2 дана жесе, ашказандагы курттардын 90%-ын айдап чыгат. Аялдардын төрөттөн кийин буту колу шишип кетүү оорусун дагы айыктырууга чоң өбөлгө түзөт. Маал-маалы менен ашкабакты тамак катары даярдап жеп туруу аркылуу жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алууга болот. Ачкарын ашкабактын семичкаларын чагып жеген шартта ичегидеги ар кыл курттар өлүп жоголот. Ашкабактан жасалган даамдар кандын курамындагы холестеринден арылтат. Ашкабак ич катууну да жөнгө салат. Ашкабактын семичкесинде А, Б, С витаминдери жүрөктүн иштешин жакшыртууга шарт түзөт. Ал үчүн аларды кууруп, тазалап, бал менен аралаштырып, андан күнүнө эртең менен ач карын 1 аш кашыктан жеп туруу керек. Зат алмашуу бузулганда, боор оорусунда суткасына 0,5 килограмм ашкабак жеп, 1-2 стакан ширесин ичүү сунушталат. Ашкабак кимдерге сунушталбайт? 12 эли ичегисинде жана ашказанда жарасы бар адамдарга, гастрит, ашказан оорусу менен ооругандарга, кант диабетинин оор формасы менен ооруган адамдарга, анткени ашкабак кандын курамындагы кантты көтөрүп жибериши мүмкүн. Адистер ичеги оорусу менен ооруган жана аллергиясы бар адамдарга ашкабакты сунушташпайт. Ашкабактын данеги да ашыкча өлчөмдө жегенге болбойт. Анткени анын курамында ашказан ооруларын козгоочу, диштин эмалин бузулушуна алып келген кислота бар. Дарыгерлер аны жегенден кийин оозду суу менен чайкап коюуну сунушташат. Ошондой эле ашкабактын данегинде калория көп болгондуктан салмактын көбөйүшүнө да алып келет. Ашкабак сулуулук үчүн. Ашкабак сулуулук жаатында эң пайдалуу өзгөчөлүгү ал аялдын организмин жашартуучу касиетке ээ. Анын курамындагы Е витамининин эсебинен бырыштын пайда болушун жана каарылык тактарын алдын алат. Аны маска катары 1-2 жума пайдалангандан кийин бет териси жумшак, сыйда, серпилгич болуп калганы байкалат. Жашартуучу маска. Ашкабактын кыргычтан өткөрүп, 2 чоң кашык боткосуна 1 чоң кашык алоэ ширесин кырсаңыз, бал кошуп жакшылап аралаштырасыз. Бул аралаштырманы бетиңизге 15 мүнөт коюп, бөлмө температурасындагы сууга жууп саласыз. Андан соң азыктандыруучу крем коюп аласыз. Беттеги тактарды кетирет. Косметологияда кеңири колдонулат. Курамында ашкабак бар бет май, лосьондор беттеги, денедеги тактарды кетирет.
Андан тышкары, андан лосьон, скраб жана үй шартында маска жасоодо сонун натыйжа берет. Айрыкча педикюр кылганда колдонсоңуз өкүнбөйсүз. Акыркы кезде ашкабак кошулган ар түрдүү шампунь, бальзам, самын, бет май, лосьон жана маскалар даярдалат. Анын жашартуучу касиети болгондуктан беттеги майда бырыштарды кетирүүдө көп колдонулууда. Ашкабактын ширеси. Ашкабактын ширесинин пайдалуу касиеттери майды тез жок кылып, ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Ошондуктан ашыкча салмак кезинде ашкабак ширесин ичкен пайдалуу жана диета кармап жүргөндөргө да жакшы натыйжа берет. Ашкабак ширесинде организмге пайдалуу пектинге бай болот. Ал зат алмашууну жакшыртып, ашказан ичеги жумуштарын кабылына келтирет. Кандагы холестеринди төмөндөтүп, перифериялык кан айлануу жакшырат. Пектин биздин организмге жыйналып калган токсин, паразиттерден кутулууга жардам берет. Ошондой эле ал боорду тазалоодо жакшы курал болуп саналат. Ашкабактын ширеси ооз нерв системасынын бардык бөлүктөрүнүн функциясын жакшыртат. Көңүлдү көтөрүп, ден соолукту чыңдайт. Менин каналыма катталганды жана лайк басканды унутпаңыз.